Саламатсыздарбы бүгүнкү онлайн сабактын катышуучулары. Бүгүнкү сабакта баарыңарга ушул күн нурундай айланаңарга нуруңарды чачып, билимдүү жаштардан болушуңарды кааламакчымын. Баарыңарга жаркын маанай жана ийгилик каалайм. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын алтын эрежелери менен таанышып алалы. Активдүү болуу, кунт коюп угуу, өз алдынча изденүү, анализ жүргүзө билүү, жоопкерчиликтүү болуу. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мультимедиа түшүнүгү. Сабагыбыздын максаты бүгүнкү сабактан кийин окуучулар мультимедиа түшүнүгүнө ээ болушат. Мультимедианы колдонуу чөйрөсүн билишет. Мультимедиа продуктулары үн жана видео түшүнүктөрүнө ээ болушат. Мультимедиа латынча мультум көп түспөлдүк, медиум каражат дегенди билдирет. Эң биринчи мультимедиа термини 1965-жылы пайда болгон. Театралдаштырылган көрсөтмөлөрдү, жандуу музыка, кино, ар кандай эффекттерди сүрөттөө үчүн. Мультимедиа түшүнүгү. Мультимедианын объектилери текст, графикалык сүрөттөлүштөр, аудио жана видео объектилер. Мультимедиалык объектилерди иштеп чыгуу үчүн мультимедиа объектилерин пайдаланып, аларды түзүү, өзгөртүү, редактирлөө жана форматтоо керек. Мультимедианын түзүлүштөрү. Мультимедианын объекттери мультимедиалык маалыматтарды камтыган файл түрүндө сакталат. Мультимедиалык файлдарды түзүү, иштетүү үчүн атайын түзүлүштөр жана программалар керек. Алар үндү, графиканы, видео информацияны иштетүүчү компьютердин түзүлүштөрү жана башка түзүлүштөр да кирет. Мультимедиалык продуктулар менен иштөөгө компьютерде микрофон, аудиоколонка же наушник, үндүк карта, оптикалык дисктерди окуучу түзүлүш менен камсыз болушу керек. Мына төмөндө турган аудиоколонка, үндүк карта, микрофон, оптикалык дисктер, мультимедиалык каражаттар жайгашкан. Мультимедиа технологиясы бул интерактивдик, диалогдук режимде үн, видеороликтер, анимациялар, статикалык сүрөттөлүштөр жана тексттер менен бир эле убакытта иштөөнү камсыз кылуучу технология. Мультимедианы колдонуу чөйрөсү. Мультимедиа технологиясы төмөнкүдөй мүнөздөгү өзгөчөлүктөргө ээ болгон ар түрдүү мультимедиалык продуктуларды түзүүгө негизделген. Текстти, графикалык, аудио, видео информацияны, анимацияны бир продуктта биригиши. Интерактивдүү иштөө режиминин болушу. Информацияны тез издөө мүмкүнчүлүгү. Навигациянын кеңири мүмкүнчүлүктөрүнүн болушу. Жайлатылган же тездетилген темптеги реалдуу убакытта иштөө мүмкүнчүлүгү. Колдонуучунун жагымдуу интерфейси. Мультимедианын колдонуу чөйрөсү билим берүүдө, бул видео сабактар, презентациялар, электрондук китептер, энциклопедиялар, виртуалдык лабораториялар жана башкалар. Маданият менен искусстводо электрондук дүйнө жүзүндөгү музейлер, тарыхый жайлар, живопистик чыгармалардын тизмеси, музыкалык чыгармалардын жазылмалары жана башкалар. Соода-саттыкта, рекламада, мисалы интернет-магазиндер жана башкалар. Мультимедиа чөйрөсү кино, видеофильм, мультипликацияларды жасоо чөйрөсүндө кеңири колдонулат. Мультимедиалык объекттерсиз компьютердик оюндарды элестетүү мүмкүн эмес. Ошондой эле медицинада үй шартында колдонулат. Үндү жаздыруу. Үндүк файлдарды жаздыруу үчүн звукозапись программасын колдонсо болот. Ал үчүн пуск, все программы, стандартные звукозапись кылып кириш керек. Бул учурда микрофон күйгүзүлүү болуш керек. Үн бул ал тарала турган абанын же башка чөйрөнүн термелиши. Үн сигналдары үзгүлтүксүз болот. Микрофондун жардамы менен үн сигналы аналогдук электр сигналдарына айланат. Компьютерде үндү кайра иштетүү үчүн аны дискреттештирүү, нөлдөр жана бирлердин ыраттуулугуна дискреттик сигналдарга айлантуу керек. Видео жаздыруу. Мультимедианын маанилүү курамдык бөлүгү болуп, ар кандай кыймылдуу сүрөттөлүштөр жана видео саналат. Аларды эс түзүлүшүндө берүү жана монитордун экранына кайра ойнотуу мүмкүнчүлүгүн көрүү информациясы биздин кабылдоо өзгөчөлүктөрүбүзгө байланыштуу.
Адамга кыймылдын иллюзиясын түзүш үчүн ага тез алмаштырылуучу кыймылдын удаалаш фазалары сүрөттөлгөн картиналарды көрсөтсө болот. Кино же видеокамеранын аракети 1 секундада 16, 24 же 36 жолу сүрөт өндүрүүгө негизделген. Кадрлар кино же видеопленкага жазылат. Эгерде кийин пленканы ошол эле ылдамдык менен кое берсек, кыймылдын иллюзиясы пайда болот. Анда эмесе балдар, биз сабагыбызды бышыктайлы. Биринчи суроо. Эң биринчи мультимедиа термини кайсы жылы пайда болгон? А. 1965 жылы, Б. 1976 жылы, В. 1962 жылы. Албетте бул жерде А варианты 1965 жылы. Мультимедиа термини 1965 жылы пайда болуптур. Экинчи суроо. Мультимедиа түшүнүгүнү эмнени билдирет? А. Латынча мультум көп түрдүүлүк, медиум эффект. Б. Латынча мультум көп түспөлдүк, медиум каражат. В. Латынча мультум көп түспөлдүк, медиум оюн. Бул жерде албетте Б варианты туура. Латынча мультум көп түспөлдүк, медиум каражат дегенди түшүндүрөт. Үчүнчү суроо. Бул интерактивдик, диалогдук режимде үн, видеороликтер, анимациялар, статикалык сүрөттөлүштөр жана тексттер менен бир эле убакытта иштөөнү камсыз кылуучу технология. А вариант мультимедиа технологиясы, Б мультимедиалык плеер, В мультимедиалык каражат. Бул жерде А варианты мультимедиалык технологиясы туура. Төртүнчү сурообуз. Төмөнкү түзүлүштөрдү мультимедианын кандай каражаттарына кошсок болот? Бул жердеги түзүлүштөрдү көрүп атасыңар балдар. А. Программалык каражаттар, Б. Аппараттык каражаттар, В. Маалыматтык каражаттар. Албетте үчөөнүн арасынан бул жерде аппараттык каражаттарга Б вариантына кирет. Бешинчи суроо. Мультимедианын маанилүү курамдык бөлүктөрү, объекттери. А вариант текст, графикалык сүрөттөлүштөр, аудио жана видео. Б. Текст, графикалык сүрөттөлүштөр, В. Аудио жана видео. Мультимедианын маанилүү курамдык бөлүктөрүнө бул жерде А варианты текст, графикалык сүрөттөлүштөр, аудио жана видео кирет экен. Анда эмесе балдар, азыр болсо ар кимдер өзүңөрдүн билимиңерди баалагыла. Бүгүнкү сабагыбыз максатына жеткен болот. Эгерде бүгүнкү сабактан кийин силер мультимедиа деген эмне экенин түшүндүрүп бере алсаңар, мультимедианы колдонуу чөйрөсү тууралуу мисал келтире алсаңар, мультимедиалык объекттер менен иштөөдө атайын компьютердик программалар керек экенин билсеңер, мультимедианын негизги курамдарын, объектилерин билсеңер, мультимедиалык продуктулар менен иштөө үчүн компьютер кандай түзүлүштөр менен камсыз болушу керек экенин билсеңер, мультимедиалык продуктуларды компьютерде мультимедиалык өнөткүчтардын жардамы менен укканды, көргөндү билсеңер. Биздин үй тапшырмабыз төмөндөгү схеманы карап чыгып, балдар, бул жердеги объекттер бири-бири менен кандай байланышат? Мисал келтиргиле. Өзүңөрдүн жообуңарды аудио файл кылып телефондон же компьютерден жазгыла. Классташтарыңар менен аудио файлыңарды бөлүшкүлө. Жообуңарды бири-бириңер менен салыштыргыла, өз алдынча анализ жүргүзгүлө. Анда эмесе балдар, сак саламатта калыңыздар. Кийинки сабакта жолуккучакты. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.